Дагы бир жолу саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Эмесе мына биздин экинчи жарым финалдык оюнубуз бүгүнкү күндөгү 20 март экинчи жарым финалдагы бизде Суусамур менен Кабылан командаларынын ортосундагы дагы бир кызыктуу оюнга күбө болобуз. Азыр силердин алдыңыздарда эки күчтүү команда ойногон жатат. Эки команда бирдей финалга татыктуу командалар. Бирок эми бул чучулак аркылуу бүгүнкү эки командабыз жарым финалда беттешип атат. Эмесе биз командалар менен тааныштырып өтөлүк. Жакындан көк футболкачан, мына ачык түс көк футболкачан келаткан биздин Суусамур командасы. Койчукеев Нурманбет баштаган команданын капитаны 1-номерде, 2-номерде Султан уулу Кубаныч, 3-чү Алыбаев Тыныч, 4-чү Мукаев Тилек, 5-чү Бейшекеев Фархат, Тыналиев Рустам 6-номерде, Аскаров Аскат 7-номер, Досум уулу Дастан 8-номерде, 9-чу Насыпбеков Азат, Шекетов Эрмек 10-номер, Иманжан уулу Азамат 11-чи жана 12-номерде Солтобаев Калыбек. Бул биздин көк футболкачан, мына биздин оң жагыбыздагы Суусамур командасы. Ал эми маңдайыбызда сол жактагы Урманбетов Тилек баштаган мына капитандары ортого келатышат. Улактарды көрүп, Урманбетов Тилек 1-номерде команданын капитаны, Кабылан командасында 2-номерде Ногоев Сыргак, 3-чү Чопонбаев Нурбек, 4-чү Сейдалиев Эрлан, 5-чү Турганбеков Элдияр, Болот уулу Азим 6-номерде, Таалайбек уулу Баку 7-чи, Кайрбеков Жишан 8-номер, 9-чу Жанбек уулу Алтынбек, 10-чу Мусаев Урмат, Мукаев Белек 11-номерде, жана Русланов Султан 12-номер команданын башкаруучусу, Уралиев Азиз, команданын жетекчиси Сырдыбаев Марат. Мына командалар кол алышып, учурашып, силердин алдыңарга келип атат. Урматтуу көрөрмандар, келиңиздер батаңыздарды берип, ушул командаларга ийгилик каалап коелук. Бул биздин 2014-жылкы жаңы сезондун ачылышына арналган оюндардын плей-офф оюну, жарым финал, эң чечүүчү оюндар, финалдан артык оюндар деп коем. Мен мисалы ушул оюндарды негизи финалдык оюнга караганда жарым финалдагы оюндар өтө күчтүү, өтө курч мүнөздө өтөт. Анткени ар бир команда финалга чыккысы келет эмеспи. Азыр мына силердин алдыңыздарда биздин Кабылан жана Суусамур командасы. Ортодогу калыс Кадыр Асылбек Шерибаев, Асанбек Турганов экенин бул оюнда. Бир мүнөттөн кийин командаларды ортого чакырып оюнду баштайт. Бул эки команда айтып кеттик. Эмесе бизде ар бир группада 3 команда барды, 12 команда катышып, ар бир группанын жеңүүчүлөрү жарым финалда өзлөрүнүн атаандаштарын тапкан. 3-чү группадагы биздин Суусамур командабыз жеңүүчү болуп, 4-чү группада 1-чи орунду ээлеген Кабылан менен мына бүгүн булар экинчи жарым финалда беттешип атат. Уткан команда финалга чыгат, ал эми утулганы айла жок. 3-чү, 4-чү орунга ойношот. Бирок 3-чү, 4-чү орундагы жакшы, мындай сыймык, мындай биздин жаңы сезондо байгелүү орундар үчүн ойноп аткан жерде эң 4 күчтүү командабыз. Жана көрдүңүздөр бүгүнкү талаш менен бөрүлүү оюну жана Суусамур Кабылан эки жарым финал. Бул биздин экинчи жарым финалыбыз. Ортодогу калыстар азыр акыркы инструктаждарды берип, командаларга оюндун эрежесин дагы бир жолу тактап, баштаган турат. Үч күндөн бери оюндар өтүп, 4-чү күнү командалар эс алышты. Өзүңүздөр билесиздер, мына 20-чы күндөрү мен бул командаларда кандай оюнда ойношкондугун дагы бир сыйра айтып өтөйүн. Биздин Суусамур командасы мелдешин 17 мартта баштап, 1-чү күнү Ысык Көлдүн командасын 17-2 эсебинде утту. Өтө чоң эсеп болгон бул биздин бүгүнкү быйылкы турнирдеги. Андан кийин ошондой эле 18 мартта Суусамур командасы өзүнүн группасында Тынай командасы менен беттешип, абдан курч мүнөздө өткөн оюнда 5-1 эсебинде жеңишке чыгып, мына жарым финалга чыгышты. Ал эми Кабылан командасы 17 мартта биздин жаңы Достук командасы менен беттешип, катуу мелдеште 6-3 эсебинде утушту. Кабылан Ысык Көл командасы, өзүңүздөр билесиздер, биздин Көкжал, Аламедин районунун Көкжалдарын 15-4 эсебинде утуп, мынакей бүгүнкү
жарым финалга чыгып атышат. Эмесе оюн башталды, урматтуу көрөрмандар. Дагы бир жолу айтып кетейин, биздин Кыргызстандагы эң күчтүү 4-5 команданын алдыңкылары десем жаңылышпайм. Бул эки команданы былтыркы Манас оюндарында Орманхандын 220 жылдыгына арналган мелдеште биринчи орунду ээлеген Кабылан командасы Скөлдүк жигиттер жана ошол эле финалга ойноп экинчи орунду ээлеген былтыркы Манас оюндарынын финалисттери ойноп атат Суусамыр командасы жана Кабылан. Ошентип оюн башталды. Улак жерде улакты эңкейүүгө аракет кылып аткан Акжал менен 5-номерде Тургунбеков Элдияр, Кабылан командасында 6-номерде көк футболка атышан Суусамыр командасында Тыналиев Рустам, ортодогу Калыс. Азыр эми 1 мүнөткө чейин улак эгерде жерден көтөрүлбөсө ала жок, оюнду токтотуп ортодон баштоого чакырат. Ортодогу Калыс жана айтып кеттик Асанбек Турганов. Эки күчтүү командабыз бири-бирин 5 колдой тааныган, көп жылдардан бери чогуу ойноп жүргөн жигиттер. Өзүбүздүн жана айтып кеткендей кышы бою өтүп аткан Көкбөрү мелдешинде, кышкы сезондордо бардык райондордо болгон мелдештерге чогуу ойноп, чогуу жүрүшкөн командалар. Ал убакта жерге ойноп атышты албетте кышында. Мына эми биринчи жолку официалдуу Тайгазанга болгон мелдештин Орус майрамына карата өтүп аткан турнир. Эмесе улак Элдияр Тургунбековдун такымында 5-номердеги жана айтып өттүк, бул Кабылан командасындагы жаш жигиттердин бири 23 жашта. 1990-жылы туулган, минген аты Малыш деп коет бул Акжалы. Жанында көрдүңүздөр жаңы эле атаандашы Койчукеевдин Нурманбет ат менен келип күүлөнүп уруп атат Тайгазанга жеткирбестен, бирок Кабылан командасы минген аттары күчтүү. Көрдүңүздөр 1-номерде Тилек Урманбетов жардамга келип аттылы, аны да сүйлөп чыгарышты. Суусамыр командасынын аттары да мыкты экени көрүнүп турат. 6-номердеги бул Рустам Тыналиев, биздин белгилүү мыкты оюнчуларыбыздын бири. Суусамырдык жигит, өзүңүздөр билесиздер, көп жылдардан бери бул биздин атактуу Кожомкул, Соокулуктун Кожомкул мурдагы Рассвет командасында ойноп жүргөн. Тилекке каршы мына 3 күндөн бери кээ бирде айтып отурабыз, бул биздин быйылкы турнирде Суусамырлык жигиттер. Ушул биздин Тыналиев Рустам, Бешекеев Фархат деген жигиттер өзүнүн Суусамыр командасында ойноп, ал эми Кожомкул деген атактуу командабыз тарап кетти. Бул өтө өкүнүчтүү албетте. Биздин уникалдуу командаларыбыздын бири болчу. Негизинен биз ушундай командаларыбыз тарабастан көбөйүп турса экен деген ой тилекти айтып келебиз. Бирок эми албетте биздин оюндагы өтө кымбат оюн турат. Бир команданы алып жүрүш жеке бир адамдын колунан келбейт экен. Өтө 1-2 жыл чогуу жүрүштү жолдоштордун жардамы менен. Биздин ар бир баланын эле өзүнүн атын багып, алардын жем чөбү, бардыгы жол киреси, транспорттук чыгымдардын баары тең эки жакка барган өтө көп сумманы талап кылат. Андыктан мындай команданы алып жүргөн жигиттерге дагы бир жолу таазим айтып, рахмат айтышыбыз керек. Мына биздин Кабылан Ысык-Көлдүн жигиттери көп жылдан бери акыркы 10-жылы биринчилерден болуп президенттик кубокту уткан. Кыргыз Республикасынын чемпиону болгон, андан кийинки жылдары президенттик кубокто жана Кыргызстандын Спартакиадасынын жеңүүчүсү болгонго чейин жетип, былтыр бул команданын негизинен биздин Кыргызстан курама командасы түзүлдү. Өзүңүздөр билесиздер, былтыркы 2010-жылдарда Астанада өткөн Азиянын биринчи ачык чемпионаты өтүп, анда Азиянын 8 мамлекетинен командалар катышып, Кыргызстандын намысын ушул эки команданын катарындагы оюнчулар түздү. Жалпы жонунан ушул негизги команда ошо Кабылан командасы болгон. Мына бүгүн булар эми эки күчтүү командабыз. Чынында эле бул кимис утар экенин ушул жерден байкайбыз. Урмат Мусаев БТР деген ат менен улакты жерден көтөрүп барат. Бер жакта Эрмек Шейкетов 10-номерде. Бул биздин Ысык Аталык жигиттер. Туулуп өскөн жери Ысык Ата району. Азыр эми эки жигит эки башка командада ойноп, бири-бири менен күч сынашып атат. Бул жерде 9-номер Беши Фархат кечиресиздер. Бул 9-номерде Азат Насыпбеков. Кайрадан Урмат, Эрмек Шейкетов дагы эңкейип, буякта Тыныч Алыбаев атаандашын улакка жолотпой жүрөт. Дагы эле Кабылан командасында Сыргак Ногоев аракет кылып көрдү.
Эң кызыктуу биздин балдарыбыздын мына ушул эң чебер оюнчуларыбыздын бүгүнкү оюну көрөрмандарды кубантып, мен ойлойм ушул финалдын аягына чейин кызыктуу оюн болуш керек. Оюнчуларды көрдүңүздөр, ар бир бала эңкейүүгө аракет кылып атат. Биздин Кыргызстан курама командасынын негизин түзгөн 2 командада бардык 12 баладан 24 баланы Кыргызстан курама командасына ойнотсо болот. Андыктан бул балдар абдан чебер, бардык жагынан эңгенди да билишет, улакты тайгазанга салганды дагы, ортого туруп коргонуу чебин дагы бекем сактоого үйрөнгөн универсалдуу оюнчуларыбыз бул 2 командада чогулган. Улак азыр эми Сыргак Ногоевда Кабылан командасы 9 деген ат экен. 9 деген атты мүмкүн орусча айтканда жакшы түшүнүктүү болор. Девятка деп. Девятка деген ат экен. Булар гүлүк ушундай Жигули маркасындагы машинеге окшогон гүлүк ат окшойт. Мурда билесиңер Зорро деген ат менен жүрчү бул Сыргак Ногоев. Быйылкы жылы Зорро деген атты башка командада, Кара-Балта командасында жүрөт. Ал эми бүгүн Сыргак өзүнүн девяткасы менен улакты такымга басып, атаандаштарынан суурулуп бөлүнчү калбай атат. Улакка шап жабышкан 6 номердеги Рустам Тыналиев Сусамыр командасында, бирок улак жерге түштү. Улак жерде 7 номердеги Талайбек уулу Баку Бактияр Кабылан командасында. Мына бул жерден өтө татаал болуп калат, балдарыбызга дагы ойногонго өтө кыйыныраак болуп, оюнду токтотууга туура келет. Балдарыбыз дагы аттарыбыз да жаракат алып калбасын, кукустатып албасын деп оюнду ортодон баштайбыз. Жекеме жеке. Биринчи таймдын 8-минутасына кеттик. Эсеп 0-0. Ошентип, урматтуу көрөрмандар, мына биздин бүгүнкү жарым финалдык оюндар менен финалга чыккан командаларды аныктайбыз. Эртең финалдык беттешүүлөр 21 мартта Көкбөрү боюнча мелдештерибиз быйылкы сезондо 9 майда уланат. Ал күнү жеңиш күнү өзүңүздөр билесиңер, ар бир областтарда жеңиш күнүнө карата мелдештер. Ал эми биздин Бишкектеги Борбордук Аккулат майданында Үсөн Кудайбергеновдун жаркын элесине арналган мелдеш өтөт 9 май. Ошондой эле Үсөн Кудайбергенов менен бирге Сүймөнкул Чокморовдун атындагы турнир уюштурулууда. Кудай буйруса 1,5 айдан кийин ал оюнда да биз кайрадан ушул Аккулат майданында жолугабыз. Азырынча улак жерде 2 команда бири-бирин байкаштырып көрүп атат. Баягы эле Урмат Мусаев БТР менен улакты эңде Эрмек Шекетов алдырып койду. Улакты алдыргандан кийин ал эми күчтүү аттарды ордуна чыгаш керек экен, Тайгазанга барып өзүнүн Тайгазан коргоого мүмкүнчүлүк алуу үчүн Сусамыр командасы оюнчуларын алмаштырып, бул жерде 2 команданын 2 оюнчусу, ар бир командадан 2 оюнчу ойноп атат. Урмат Мусаев биздин балбан жигитибиз, эң күчтүү оюнчуларыбыз, Кыргызстандагы эң мыкты оюнчулардын бири. Мусаев Урмат 28 жаштагы бала. Мына биздин атактуу БТР деген ат менен ойноп аткан 10 номердеги Мусаев Урмат Кабылан командасы. Ортодо калыс оюнду токтотту. Мына бул жерден кайрадан баштайлы деди. Негизи чийимдин үстүндө жатканда оюн улантылыш керек, ал аут катары эсептелбейт. Улактын куйругу дагы ушул чийимдин үстүндө жатса, учу жатса да, куйругунун учу жатса дагы ал мисалы аутка чыкты деп эсептелбейт. Бирок бизде бул жерде оюнду кайра ортодон баштаганыбыз эле оң. Ал жерде аттар дагы тоголоктошуп, бири-бирин урлашып аутка чыгып кетишмек албетте. Жекеме жеке азыр эми Сусамыр командасында Кубаныч деген жигит ортого чыкты. Султан уулу Кубаныч, бул өзүнүн Байтур деген көк аты менен, бу дагы биздин 21 жаштагы жаш жигит. Мына былтыртан бери көзгө көрүнүп, ушул турнирлерде эң мыкты оюнчу деген наамга да татыктуу болгон оюнчуларыбыздын бири. Бул биздин Сусамырлык жигиттерде жаңы ушундай жаш келечеги эң мыкты оюнчулар пайда болуп ойноп атканды кубандырат. Бул командабыз жана айтып кеттик, былтыр Чүй областынын намысын коргоп, Манас оюндарында финалда ушул Ысык көлдүн Кабыланы менен беттешкен.
Бұл екі команда демек чындыгында эле эң күчтүү екі командабыз деп айтсак болот. Улак Сусамыр командасынын Тайгазанын жанында болуп атат. Буякта 6 номердеги Тыналиев Рустам өзүнүн Тайгазанын кайтаруунун аракетинде, ошонун жанында Бейшекеев Фархат, Чабалекей деген ат менен жана айтып кеттим, бул эки бала жана Кожомкул командасында ойноп келген. Булар чогуу ойноп, бири-бирин 5 колдой билишет. 3 номердеги Тыныч Алыбаев Арго деген аты менен жана биздин 9 номердеги жигитибиз дагы Насипбеков Азат Айтумары менен бул Сусамыр командасы. Тайгазанын кайтарып жакын жолотпой атат. Көрдүңүздөр, бирок Улакты дагы эле Урмат басып жүрөт такымга. Анын жанында мына бул эки тандем Тилек Урманбетов менен Урмат Мусаев. Бул экөөнү атагы таш жарган, Казакстанга чейин, Азияга чейин болгон эки мыкты улакчыларыбыз. Бири-бирин 5 колдой билет. Булар да кайсы маалда улакка барып жардам берип, экөөлө ырытканга машыккан, бардыгын мыкты билген, түшүнгөн ушул Урмат менен Тилек. Урманбетов Тилек Кабылан командасынын капитаны. Улак көрдүңүздөр кайрадан оюн талаасына чыгып кетти. Биздеги эки күчтүү команда экенин көрүп турасыздар. Оңой менен Тайгазанга жолотпойт. Минген аттары мыкты. Жана да айтып кеттим, мына ушул 2-3 күндөн бери өтүп аткан турнирлерде бардык командалардын аттары оңолгонун көрдүк. Биздин эң күчтүү Кабылан менен Сусамыр командасынын жанында Бөрүлү командасы дагы бар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, 3 күндөн берки оюндарда Бөрүлү мына быйыл абдан күчтүү оюн көрсөтүп, финалга татыктуу болгон Талас командасын көрүп атасыздар. Ошондой эле Тынай командасын айтсак болот. Мына Тынай командасы дагы абдан кызыктуу оюн көрсөтүп, минген аттары менен бул турнирдин көркүнө чыккан командалардын бири болду. Жекеме-жеке кайрадан Урмат Мусаев, мына биздин оюндун 13-минутасы биринчи таймдагы оюн негизинен ортодо өтүп атат. Көрдүңүздөр, Кубаныч менен Урмат. Урматты жана айтып кеттик. Урмат Мусаев 28 жаштагы оюнчу. Шадылуу, жаш, карлуу эң күчтүү улакчыларыбыздын бири. Ортодогу улакты өзүнүн минген аты БТР менен оңой менен атаандашына бербейт. Ал эми мына Султан уулу Кубаныч жана айтып кеттик, мына 2 жылдан бери бу дагы биздин эң мыкты улакчыларыбыздын бири болуп, негизги улакты ортодон эңип, атаандаштарынан жулуп алып, атаандаштарына бербей, ортодогу улакты биринчи эңип отуруп, былтыркы жеңиштерди алып келген ушул Кубаныч болуш керек. Бул баланын командасынын жеңишине салымы өтө чоң, өтө зор. Ойнотуп аткан Кубаныч, бирок көрдүңүздөр, карт бөрү жаш болсо дагы тажрыйбалуу бул оюндагы биздин Урмат Мусаев дагы да болсо улакты такымга басып, бул жолу оң капталдан көтөрүп чыкты улакты. Урмат Мусаев такымынан чыгарганча улак жерге түшүп калды. Көрдүңүздөр, атаандаштар кубалап жетип, уруп кагып отуруп, улакты эми Сусамырлык жигиттер көтөрүп атат. Эрмек Мусаев анын жанында өнөктөрү. Бирок бул ирет Кабылан командасы атаандашын аутка сүрүп чыгарды. Оюнга келген көрмандарды көрүп атасыздар. Биздин тартип сакчыларыбыз бүгүнкү күндө ушул оюндардын жүрүшүнө, жакшы өтүшүнө абдан чоң салым кошуп, тартипти сактап турушат. Мурдагыдай болуп биздин көрмандарыбыз айла жок ушундай трибуналарга батпай, биздин Көкбөрү ойнолчу аянтын тегеректеп туруп калышчу. Мына бүгүн алардын баардыгы тең балдарды ордуна жайлап, өзлөрү тартипти сактап турушат. Оюнду көргөнгө бизге дагы өтө ыңгайлуу, жакшы болуп турат. Негизи ушундай таза оюн болуш керек. Жекеме-жеке эми Тилек Урманбетов өзүнүн Торпеда деген аты менен, көрдүңүздөр, биякта көк атты жолотпой түртүп чыгарууга аракет кылып атат. Бирок Кубанычтын аты дагы жана айтып БТРга туруштук берип аткан. Эми бул Торпедага дагы көрдүңүздөр, кадимкидей Торпеданы дагы, Торпеда кандай чоң ат экенин билесиздер. Эң мыкты аттардын бири Урманбетов Тилек команданын капитаны, 1-номердеги 1980-жылы туулган, көп жылдардан бери ойноп келди. Бул жаш жигит, жаш
кезинен баштап ал дагы Суусамыр жайыл командаларында ойноп жүрдү. Эми Кабылан командасында ойноп. Учурда Кыргызстан курама командасынын капитаны, эң мыкты жүрүш турушу дагы өзүнө үлгү болгон чыныгы капитандарыбыздын бири. Бул биздин Тилек Урманбетов. Карабалталык жигит. Ал эми Суусамыр командасы дээрлик бардыгы айтып өтсөк, бардыгы тең негизинен бир 2-3 оюнчусунан башкасын баары тең Суусамырда туулуп өскөн жигиттер. Ал жерде бизден Ермек Шекитов бар, Алыбаев Тыныч жана Мукаев Тилек деген жигиттер. Бул биздин Аламедин Усугат районунан келген оюнчуларыбыз. Калган жигиттердин бардыгы тең ушу Суусамырда туулуп өскөн балдар. Ошентип биринчи таймдын 17-минутасына дагы жетип калдык. Көрдүңүздөр, кызыктуу оюн болгондо убакыттын өткөндө билинбей калат экен. 3-номердеги Чолпонбаев Нурбек деген красавчик деген ат менен мына ушул жигиттин дагы оюну мына бул быйылкы турнирде абдан көрөрмандардын копулуна толду. Мыкты оюн көрсөтүп Нурбек азырынча мына бул ат менен өзүнүн красавчик деген аты менен улакка жетпей алдырып койду. Бул Нурманбет болуш керек. Нурманбет Койчукеев команданын капитаны. Туман деген ат менен айтсак, Нурманбеттин аты быйылкы кышкы сезондогу эң мыкты ат десем жаңылышпайм. Бул дагы жана айтып кеттик, биздин Кабылан командасынан келген. Жакында эле сатып алышты бул атты. Кабылан кечиресиздер, Кожомкул командасындагы биздин Бөкөнбаев Индусбек деген биздин мыкты атактуу чабандесибиздин аты болсо, анын уулу Рамзат минип жүрдү кышы менен. Мына 2 жылдан бери ушул ат менен Рамзат кышкы сезондогу мелдештердин баардыгын тең ушул тойлордун көркүн ачып ушул аты менен. Азыр бул атты ойнотуп аткан Нурманбет Койчукеев биздин дагы бир мыкты оюнчуларыбыздын бири. Билесиңер, Нурманбеттин агасы атактуу Мухаммед Койчукеев деген жигит көп жылдар бою Кыргызстан курама командасынын намысын коргоп, Просвет командасында, Дордой командасында ойноп, Суусамыр командасында ойноп, акыры мына азыр ушул команданын машыктоочусу болуп жүрөт. Улак азыр Рустам Тыналиевде Комбат деген ат менен Рустам Тыналиев. Негизи эле Суусамырлык жигиттерге, демөөрчүлөрүнө чоң ыраазычылык билдирип коюш керек. Ушул балдардын ар биринин өзүнүн мүнөзүнө жараша, ойногон чеберчилигине жараша татыктуу аттарды издеп, кышы бою издеп, тандап жүрүшүп, мына биздин мына Рустам Тыналиевге Комбат деген атты, Нурманбетке болсо жанагындай Туман деген атты алып берип атышат. Көрдүңүздөрбү кандай күчтүү аттары бар, учкаяк аттар. Эң кооз оюн ушул 2 команда бүгүнкү жарым финалда, жанагы биздин дагы бир жарым финалдагы оюнда көрдүңүздөр, командалар кандай кызыктуу оюн көрсөтүп атат. Минген аттарын көрдүңүздөр. Мына айла жок, ар жакта биздин аттардын ылдамдыгын көрдүңүздөр. Байкабай сүрөткө тартып аткан өзүбүздүн фото журналисттерибизди, кесиптештерибизди кошо коюп кетишти. Эми бул оюнда боло берет. Улак жерде жекеме-жеке кайрадан кубаныч ортого чыкты Суусамыр командасында. Жана Урмат Мусаев. Көрдүңүздөр, мына бул аттарга баа берип туруңуздар. Ушул көкбөрү оюнунун көркү ушул биздин Кыргыздын жылкыларында Амарата тукуму кандай үйрөтүлгөн аттарды көрдүңүздөрбү? Кыргыздын жигиттери баардык меймандар келип таң калып атышат. Чоң-чоң эл аралык мелдештерде башка өлкөнүн командалары дагы, ал эмесми казактар келип өзлөрү таң берип, кантип үйрөтөсүңөр деп жүрүшөт. Мына былтыркы Астанада өткөн мелдеште дагы ушул Кабыландын жигиттери, Суусамырдын жигиттери өзүнүн аттары менен барып, бул жакта мелдештин көркүн ачып таң калтырып келишти. Албетте улак азыр эми Урмат Мусаевда көрдүңүздөр, болбой эле Суусамырлык жигиттер аутка сүйрөп барат, жулуп алган экен көрдүк. Султан уулу Кубаныч аты менен дагы бул жактан Тайгазан жанынан чыгып кетти. Эми кайрадан оюн ортодон келип ушул жерден узатып алып, 2 жакты карап, өнөктөрүнүн жардамы менен ачык жолу менен Тайгазанга кыска жолу менен чаап жетиш керек окшойт.
Улактын салмагын билесиздер, 33 кг, 35 кг чейинки бүгүнкү күндөгү улактардын баардыгы тең ушул өзүбүздүн эрежеге ылайык салмакта улактар болууда. Ойногонго да жакшы. Ошентип, урматтуу көрөрмандар, биздин биринчи таймыбыз дагы аягына чыгып калды. Эч ким билбей барыс оюнга көңүл буруп атып, убакыттын өткөнүн да билбей калдык. Биринчи таймда эсеп 0-0. Экинчи тайм, урматтуу көрөрмандар, мына бүгүнкү биздин 20 мартта өтүп аткан экинчи жарым финалдык оюнубузда эң кызыктуу Суусамыр жана Кабыл Анкамалардын ортосундагы кызыктуу оюнубуздун экинчи жарымы башталды. Эсеп 0-0. Мына биринчи болуп кайрадан дагы эле Элдияр Тургунбеков Элдияр Кабыл Анкамандасынын алын жанында 6-номерде Болот уулу Азим деген жаш жигит бар, 19 жаштагы бала. Пеле деген ат менен мына 6-номерде силер көрүп турасыздар, могул сары ат, бул Пеле деген ат менен Азим деген дагы келечеги эң мыкты улакчы боло турган өңдөнөт. Кудай буйрса бул бала дагы мындан кийинки оюндордо өзүн көрсөтөт деп ойлойбуз. Балага ийгилик каалап коелук. Ортодогу калыс биздин Асан Бектурганов деген эл аралыктар жада калысыбыз. Ал эми улакка эңкейип аракет кылган уякта Урмат Мусаевдин атаандашы Нурманбет Койчукеев. Мен ортодогу эки команда менен дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Кабыл Анкамандасында Урманбетов Тилек 1-номерде, 2-Ногоев Сыргак, 3 Чопонбаев Нурбек, 4 Сейдалиев Ерлан, 5 Тургунбеков Элдияр, 6 Болот уулу Азим, 7 Таглабек уулу Баку, 8 Кайрбеков Жишан, Жаныбек уулу Алтынбек 9-номерде, Мусаев Урмат 10-чу, 11 Мукаев Белек, 12 Русланов Султан деген жит команданын жетекчиси Сырдыбаев Марат жана машыктыруучусу Уралиев Азиз. Кадыр Урмат аттан жыгылып калды бу жерде. Оюн токтоп, кичине балдар өздөрү да токтоп көрдүңүздөр. Атаандаштары дагы өнөктөрүнө дагы атаандаштарына да жардам берип, Урматтын атын кармап калышты. Суусамыр командасында Койчукеев Нурманбет, 1-номерде Султан уулу Кубаныч, 2-номер Алыбаев Тыныч, 3 Мукаев Тилек, 4-номерде 5 Бейшекеев Фархат, 6 Тыналиев Рустам, 7 Аскат Досум уулу Дастан, 8-номерде Насыпбеков Азат, 9-номер Шекетов Эрмек, 10-номерде 11 Иманжан уулу Азамат жана Солтобаев Калибек. Бул 12-номерде биздин эң көп футболкачан Суусамыр командасы. Кадыр эми кичине оюнубуз токтоп, мына Урмат жерден көтөрүлүп, кичине эсине келип, катуураак тийип калды окшойт. Катуураак урунуп, биздин Көкбөрү оюнундагы эң мыкты улакчыбыз деп атабыз. Ушундай жигиттер мына бул командадагы 12ден 24 бала бардыгы тең ушул өзүбүздүн Көкбөрүнүн жылдыздары десек болот. Албетте, Көкбөрү оюнда жана айтып атабыз, мына эр жүрөк, тайманбас ат жалында ойногон жигиттер ойнойт улакты. Жөнөкөй эле балдар келип улак тарта албайт. Албетте, мындай балдарга таң берип таазим этишибиз керек. Мына бул жерде Урмат Мусаев кичине кокустатып алды өзү. Бул баланы өзүңүздөр билесиздер, көп жылдардан бери Кыргызстандагы эң мыкты улакчы катары болот. Мына абдан кайтарышат, атаандаштарды тосушат, урушат ат менен. Кээ бирде ат айлап ургандар да болот. Мондай эл аралык турнирлерде биздин Кабыл Анкамандасын билесиздер, мурдагы жылы Чымкенттеги Асанбек Аскаров турниринде 1-орунду ээлеген. Шол жакта Казакстандын жигиттери көрүшүп, бул Урматтын оюнун жакшы билишип, мына бул жерде Нурманбет Койчукеев өзүнүн аты менен кичине уруп алды бу жерде. Ортодон аттагы бут тепсип алгандай көрүнөт бытыр. Негизи мындай жерде аттар монтип секиртпеш керек.
Бул жерде эрежени бузулганы көрүнүп турат. Атты секирткен болбойт. Демесе оюн кайрадан азыр улантылып атат. 8-чи номерде Жишан Кайырбеков, Жишан Тада деген аты менен Кабылан командасында. Бу жигит дагы кышы менен ойноп жүрүп, бул дагы колун оорутуп алган, кокустатып, колу чыгып кетти. Колун сындырып алган. Жакшы табында эмес, ошондой болсо да бүгүнкү чечүүчү оюнда оюнга кошулуп, бир кол менен болсо дагы ойногго аракет кылатынын көрдүңүздөрбү? Сол оң колу гипстелип жүрөт бул баланын дагы да болсо. Бирок ал колу менен улак тартпаса дагы тизгинди кармап атты башкарууга мүмкүнчүлүгү бар экен. Жарым финалда ансыз дагы эки күчтүү оюнчулардын бири Урмат Мусаев жаракат алып калгандан кийин, травм алгандан кийин албетте бул балдар дагы ойнош керек. Негизи эле ушу балдарды айтасыз. Оюндан кийин баарын тең эле аксап жүргөндөрүн көрөбүз. Бирөөнүн башы көгөрүп жүрөт, бир жеринен чекеси канап жүргөн. Аны оюндун аксында бирөө да аны сезбейт, билбейт. Баары тең оюнга кызыгышып билбей калышат экен. Оюндан кийин, анан кийин буттары шишип кеткендерин же бир жерде колдору чыгып кеткенин байкап калышат. Ошон үчүн биздин өтө катаал оюндарыбыздын бири бекеринен жана чет өлкөлүк меймандар келип, мисалы Канаданын түндүк Америка хоккейи НХЛ деп коебуз. Ошол жактан келген өкүлдөр келип таң калып атпаса керек. Канаданын хоккейчилеринин көкбөрүңөрдүн алдында жөнөкөйлө кичинекей баланын оюну турбайбы деп айтышкан. Мына кадыр эми көрдүңүздөр, өзүбүздүн жигиттер кайрадан оюнду улантып атышат. Ортодо Рустам Тыналиев азыр эми көк атты минген экен, Байтурду кубаныч эс алууга кетти. Анын жанында дагы бир мыкты ат менен, Месси деген ат менен Баку, Талдайбек уулу Баку Кабылан командасында 7-чи номер, дагы биздин жаш талантыбыз. Бу дагы 23 жашта. 23 жаштагы бала. Булак жерде атаандаштар бири-бирин, эки команда бири-бирин мыкты билгендиктен бири-бирин жакшы кайтарып турушат, улакты оңой менен эңдиртпей атышат. Ошондой болсо дагы Рустам, биздин дагы бул тарамыш өтө өжөр мыкты оюнчуларыбыздын бири Рустам алды акыры өжөрлөрүн отуруп. Бул 6-чы номердеги Тыналиев Рустам Суусамыр командасынын оюнчусу. Ортодо оюнду токтотуп, эскертүү берип, бирдеме түшүндүрүп атат. Калыс оюн башталды. Тыналиев Рустам өзүнүн тайгазанын кайтарып атышат. Бул жакта Кабылан командасы оюн дагы эле токтоп, эмнегедир эми гана уруксат берилди окшойт. Командаларда эң мыкты судья, эң мыкты калыс, оюндагы башкы калысты көрүнбөгөнү, бир дагы ышкырыгы билинбегени, оюндун таза жүрүшкөнү, судьянын өзүнүн билинбегени жакшы мыкты судья деп аталат эмеспи. Бул жерде ортодогу калыс Асанбек Турганов бир 2-3 мүнөткө чейин оюнду баштабай кайта эскертүү берип атты. Болгондо балдарыбыз дагы аны түшүнбөй атса керек. Булак азыр эми Мукаев Тилекте Соңкөл деген ат менен Суусамырдын дагы бир мыкты гүлүк аты менен мыкты оюнчуларыбыздын бири Тилек Мукаев. 1982 жылган 20-33 жаштагы бала. Айтмакчы, Тилектин иниси Белек Кабылан командасында ойнойт. Бул эки командада, эки бир тууган, эки командада бири-бири менен атаандашып атат. Мукаев Белек Кабылан командасында, Мукаев Тилек Суусамыр командасынын оюнчусу. Ошентип булак кайрадан жерге түшүп калды, көрдүңүздөр. 1-чи номердеги Урманбетов Тилек Кабылан командасында улакты өзүнүн аты менен тосуп, эч кимге жолотпой жатат. 7-чи номердеги аракет кылып аткан бул жана Баку. Баку биякта Элдияр жүрөт, 5-чи номердеги Элдияр. Бирок
Gördüңүздөр, ар жактан Аскат болуш керек. Бул Аскат 7 номердеги Аскат улакты эми кетти. Сусамыр командасында дагы биздин дагы бир 20 жаштагы бала. Бул бала дагы 20 жаштагы бала. Акжал деген ат экен, эгерде өзүнүн аты болсо. Аскат жок, башка ат менен жүрсө керек. 20 жаштагы балдарды көрүңүздөр. Бу дагы мыкты чебер келечеги оюнчуларыбыздын бири. Сусамыр командасында жана айтып кеттик, өзүнүн туулуп өскөн айында негизи улактын ушул жакта бүт мекени де болуш керек. Жайы кышы улак тартышат ал жакта Сусамырда. Аба ырайы ушундайга мүмкүнчүлүк берип, спорттун башка түрүнө караганда жалаң ушул жакта ат менен кышы бою улак тартып жүргөн жигиттер. Өзлөрүнүн турнири бар. Бул Сусамыр айылында 6 айыл, Сусамыр өрөөнүндө 6 айыл бар. 6 айыл кышы менен өзүнүн Сусамырдын кубогу үчүн болгон мелдеште ойноп жүрүшөт. Быйыл жазга чейин 3 мелдеш өттү, дагы 3 оюну күзгүгө калды. Мен билишимче, мына биринчи оюндарга мен дагы барып, ушул жердеги тоюна катышып, ушул балдардын оюнун керип, ушунча бир чер жазып, эс алып келгем. Бул Сусамырлык жигиттердин оюну баарыбыз тамшанып кубанып турабыз. Эң кооз, эң күчтүү оюн көрсөткөн Сусамырлык жигиттер. Ошол эле Кабылан, айтсак бул сөздөр Кабылан командасына жарашат. Көрдүңүздөр, Нурманбет кайрадан өзүнүн туманы менен жакшы эле көтөрүп барат эле, бирок колунан чыгып кетти улагыбыз дагы. Улак жерде эңкейип аткан Фархат эңди улакты биринчи жолу көрдүңүздөр. Бул Фархат, жана айтып кеттим, бул дагы Кожомкул командасында ойноп жүргөн тажрыйба топтоп, мына мыкты улакчыларыбыздын бири болгон биздин Фархат Бейшеналиев, Бейшекеев Фархат, биздин 25 жаштагы оюнчу. 25 жаштагы оюнчу. 26 жашка чыгыптыр. Мына жакында эле бир ай мурда февралда өзүнүн Чабалекей деген аты менен ойнотуп атат. Улакты оң жагына басып, Фархат Бейшекеев, биздин мыкты улакчыларыбыздын бири. Нурманбет көткөрүп берди. Нурманбет эмнегедир сол жагынан эңсе деле түшүп калып атат. Улак оң жагынан эңсе деле улак жерге түшүп калып атат. Нурманбеттики жакшылап эс алып келбесе болбой калды окшойт. Анын ордуна башка оюнчу чыкты. Албетте 11 номерде Иманжан уулу Азамат деген жигит дагы. Мынакей Кабылан командасында Азамат Иманжан уулу. Бул 22 жаштагы бала. Бумер деген ат менен жаш бала, жаңы оюнчу. Быйылдан баштап мына биз Азамат деген балага дагы кечиресиздер, Мукайып Белек экен ал. Ал Кабылан командасында Мукайып Белек. Жекеме-жеке экинчи таймдын 13 минутасына келип калдык. Эсеп дагы да болсо 0-0. Абдан кызыктуу, жана айткандай, бул финалга тете оюн болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Кубанычтын өзүнүн көк аты кандай жанталашып тосуп атат. Улакка өзүнүн ээсине улакты жеткирүүгө аракет кылды. Бирок бер жакта Кабылан командасында Эрлан деген жигит, бул дагы мыкты улакчылардын бири көрүнөт. Сейдалиев Эрлан жанталашып аткан БТР менен. БТРди көрдүңүздөр, жана Мусаев Урмат кокустатып алды денесин, колун, бутун. Анын ордуна Урмат деген бала, Эрлан деген бала ойноп атат. Бирок Сусамырлык жигиттер оңой менен улакты бере койбос. Эмнеси болсо да көрөлүк. Тайгазанын жанында оюн болуп атат. Бул Эрлан өнөгү менен келип, ой, Азамат. Мына көрдүңүздөрбү, Эрлан, Сейдалиев Эрлан. Мына жаңы оюнчу Тилек Урманбетов, жана айткандай кайдан жайдан пайда боло калат. Бул Тилек Урманбетов, улаксалар деле Урмат Мусаев экөөлөп. Кимиси болсо дагы, мүмкүн Талабек уулу Баку болсо дагы, Тургунбеков Элдияр болсо дагы жардамга келип калчу. Урманбетов Тилек бар. Ал эми улактын автору Сейдалиев Эрлан. Эрлан 82 жылкы, 31 жаштагы жигит. Ошентип командасына биринчи улакты келип кичине командасын алдыга чыгарды. 1-0. Бул эми оюндун кайрадан күчөй тургандыгын билдирет. 1-0 болду. Бул экинчи таймдын жарымы
15-минутасы, 14-минутасы десек болот. Азыр 13 минуттан 14-минутка караганда эсеп ачылды. Эми оюн дагы кызыйт. Ошентип, урматтуу көрөрмандар, Сейдалиев Эрлан улак азыр 5-номерде Элдиярда. Элдиярдагы мына 4 жылдан бери, 5 жылдан бери ойноп, жаш кезинен бери азыр учурда Кабылан командасынын алдыңкы оюнчуларынын бири болуп калды, лидери болуп. Элдияр кечиресиздер. Элдияр 24 жашта чаап келатып урткан, кандай ыңгайлуу учурда бирден бир мүмкүнчүлүк пайда болгон, аны да текке кетирип койду Элдияр бул жолу. 23 жаштагы бала кайрадан улакка жетип атат Элдияр. Улак жерде. Көрдүңүздөрбү, Элдиярдын аракет кылып аткан, жан талашып атат Элдияр. 5-номерде Тургунбеков Элдияр. Бул баланы дагы биз мыкты оюнчу катары билебиз. Кыргызстан курама командасынын мүчөсү Эрмек Шекитов аны тосуп атат. Эңкейип аткан Таалайбек уулу Бактияр. Бактияр да бүгүн эмнегедир көрүнбөй атты эле, дагы да болсо улакты көтөрө алган жок. Бактияр өзүнүн Месси деген аты менен бул команданыкын билесиздер. Кабылан командасынын оюнчулары мурда ушундай Месси, Зидан деген аттарды минип жүрүштү былтыр. Учурда Месси деген аты бар экен, бирок Зидандын ордуна Руни деген ат келди. Руни Русланов Султан деген жигит бул баланын оюнундагы көрөбүз. Кудай буйрса 12-номерде бул команданын катарында азырынча ортого чыга элек, көзгө көрүнө элек. Бул командада жана айтып кеттик, Месси, Руни деген атактуу футбол жылдыздарынын атынан коюшкан. Былтыр бул командада айттым, Зидан деген да ат бар болчу. Улак жерде жекеме-жеке Урмат Мусаев Кадыр мынакей кичине эс алып, кайрадан оюнга кошулуп атат. Бул өтө кубанычтуу албетте, биздин Урмат жаракат алып калып, оюндан чыгып калдыгы деп кейип аттык эле. 10-номерде Урмат Мусаев кайта өзүнүн БТР менен ортого чыкты. Анын атаандашы Султан уулу Кубаныч Байтур деген көк аты менен Урмат дагы эле алды. 1-0. Урматтуу көрөрмандар, азыр эсеп Кабылан командасынын пайдасында. Уткан команда финалга чыгат билесиздер. Утулган командалар айла жок. Эртең 3-4 орунга ойнойт. Бирок эмне үчүн айла жок? 3-4 орунга ойногондо өтө татыктуу деп ойлойбуз. 12 команда катышып атат. Дагы бир сыйра айтып өтөйүн, бул балдарды биздин быйылкы Норус майрамына карата өткөн мелдеште 12 команда 4 подгруппага бөлүнүп, биринчи группада Таластын 2 командасы, Талас жана Датка деген командалар ойноду. Бишкектин ГУД командасы, экинчи группада Асылбаш Сокулук, Карабалта, Бөрүлүү Сокулук командалары, Бишкектин Бөрүлүү командасы. Үчүнчү группада Тынай Токмок шаары, Ысык көл, Суусамыр командалары беттешти. Мына 4-чү группада Достук, Ош, Көкжал, Аламүдүн, Кабылан, Ысык көл командалары. Мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн, командаларыбыз көбөйүп 12 команда быйыл 5 күндүк мелдешке катышып оюнду өткөрүп атышат. Бүгүн жарым финалдык оюндар. Улак ортодо кайрадан Урмат чыкты. Урмат менен Кубаныч, дагы эле көк аты менен Кубаныч Султан уулу жана БТР менен Урмат Мусаев. Деги эле улакты еңген команда чабуулга чыгат. Ийгилик мүмкүн ошолорго болот, себеби улакты еңген командада өзүнүн мыктаттары болсо тайгазанга жеткенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми атаандаштары жанталашып аракет кылып, ушу Урматка мүмкүнчүлүк бербөөнүн аракетинде болуп атышты. Ошого карабастан Урмат дагы да болсо ортону ээлеп турат өзүнүн БТР менен. Жекеме-жекеде буга тең келчү бала жоктой көрүнөт учурда. Бирок ошого карабай, албетте Кубаныч Султан уулу
аракет кылып Нурмамбет Койчукеев жана көрдүңүздөр урматты аты менен уруп жыгып ошентип жолтоо кылып атаандаштарын ойнотпогого аракет кылып атат. Бул биздин биринчи таймдын экинчи таймдын аягына дагы чыгып калдык. Эсеп 1-0 алдыда Кабылан командасы жана Суусамыр. Ортодо калыс Асанбек Турганов командаларды ортого кайрадан улактап келип ортодон баштаган турат. Жекеме-жеке төртүнчү номердеги Чолпонбаев Сейдалиев Эрлан чыкты Кабылан командасында. Кадыр эми мына аттан түшүп калып, атына мингендин ордуна атаандашын астын өзү жөө болсо да отороюн деп аракет кылды. Бирок бул жолу Султан уулу Кубаныч улакты эмкетти. Суусамырлык команда азыр эми чабуулга чыгуунун аракетинде болуп атат. Бирок 3 оюнчусу тосуп турат. Кабылан командасында бер жакта Белек Мукаев жүрөт, Эрмек Шекетовду тосуп. Улак Суусамырлык жигиттерде Султан уулу Кубаныч, анын жанында Тыныч Алыбаев жүрөт, Эрмек Шекетов жана 9 номерде Насыпбеков Азат. Көрдүңүздөрбү кандай катуу оюн болуп атат. Тилек Курманбетов дагы да болсо өзүнүн торпедасы менен кабаттап тосуп калган экен атаандаштарын, өзлөрүнүн оюнчусундагы атаандашындагы. Тилектин аты урганга дагы жакшы, тосконго дагы, күлүк жагынан кубалап жеткенге дагы бардык жагынан күчтүү. Улак жерде Шекетов Эрмек, Тилек Курманбетов бер жакта Жишан Кайырбеков улак тегиңге аракет кылып көрдү. Ал эми Тилек Курманбетов бул жерде өзү барын контролдоп турат, улактын тегерегин өзү дагы еңүүгө аракет кылып, жок, улакка жеткен жок. 1-0 алдыда Кабылан командасы Жишан Кайырбеков. Мынакей бул жерде оюнду токтотту. Ортодогу калыс Асанбек Турганов. Эмесе экинчи таймыбыз аягына чыкты, урматтуу көрөрмандар. 1-0 Кабылан жана Суусамыр командаларынын ортосундагы оюндун экинчи жарымы аягына чыкты. 1-0 алдыда Кабылан командасы. Үчүнчү тайм кадыр эми эң негизги 20 мүнөттүк убакыт болуш керек. 1-0 Кабылан командасы алдыда Суусамыр командасы менен болгон бул жарым финал. Өзүңүздөр билесиздер, Кабылан жана Суусамыр командасы учурдагы эң күчтүү эки командабыз десек жаңылышпайбыз. Булар дагы жана айтып кеттик, бул эки команданын негизин түзгөн оюнчуларыбыз. Былтыркы Ормонхандын 220 жылдыгына арналган Манас оюндарынын Кыргыз Республикасынын улуттук ат оюндар боюнча спартакиадасы учурда Манас оюндары деп аталат. Ошол Манас оюндарынын финалисттери эки команда Кабылан жана Суусамыр жигиттери. Үчүнчү таймды баштадык эмесе. Улак ортодо кайрадан баягы эле Элдияр болуш керек. Бул 5 номердеги улакка жетпей калды. Аскат 20 жаштагы бала. Көрдүңүздөр, Суусамыр командасында улакты эңкейип атат, аракет кылып. Нурманбет Койчукеев дагы
Eldiyar. Eldiyar aldı. Gördüңүздөр. Улак жерге түшүп калды, бирок Таалайбек уулу Бактыяр эмнегедир бүгүн Бактыярдын колу келбей жатат. Эң былтыркы мыкты оюнчулардын бири. Көкбөрүчү оюнчуларыбыздын бардыгын, көкбөрү жылдыздардын бардыгы тең биздин көрөрмандарыбыз жакшы таанып билип калышкан. Ошол балдардан көптү күтүп үмүттөнүп турушат. Ар бир команданын өзлөрүнүн көрөрмандары. Улак жерде Аскат улакка жеткирбөөгө аракет кылып атат. Ар бир командасы атаандаш эңкейген сайын Фархат алды улакты. Бешекей Фархат, Сусамыр командасында бер жагында Жишан бир колдоп болсо жылып жабышып атат. Рустам Тыналиевке өткөрүп берди Фархат. Мына бул эки командада эки оюнчу, бул Сусамыр командасы бири-бирин беш колдой билишет. Жана айтып кеттик, булар Кожомкул командасында чогуу ойноп жүргөн. Фархатта улак десе, ошол эле Замат анын жанына Рустам барып калат. Биздин атактуу бомбардирибиз, эң мыкты оюнчуларыбыздын бири Тыналиев Рустам, Сусамыр командасы. Азыр эми Жишан Алсейитов, Кайырбеков, Жишан тосуп жүрөт. Үчүнчү таймда Кадыр эми эки жакты карап өнөктөрүнүн бул жактагы жардамы менен чабуулга чыгайын деп атат. Ар жагында Рустамдын өнөктөрү атаандаштарын бир-бирден кийип тосуп жол ачууга аракет кылып отурушат. Ар жактан тек гана Жишан жалгыз Рустамды ошол жакка жеткирбей жатат. Бул жерде Рустамдын өзү да чарчады, атты да чарчатып атат, көрүп атасыздар. Мүмкүн өнөктөр жакыныраак келсе болмок окшойт. Мына айткандай эле бул жактан биринчи Нурманбетке өткөрүп берди. Нурманбет эми өзүнүн Туман деген аты менен экөөлөп, мына көрдүңүздөр, Рустам биякта эки атчан атаандашын кошо тосууга аракет кылып жакшы ыңгайлашып. Эми Нурманбет, караңыздар, эч ким жок. Кана Нурманбет. Бул жолу дагы эмнегедир жана айтып атабыз, Нурманбеттин да колу келбей атат. Мүмкүн улак оор болуп атабы? Антелил десек жерден көтөрүлүп атат. Албетте 33-35 килограмм улакты булар бир сааттан бери ойноп жүргөн балдар чарчап да калышты. Бизге оңой көрүнгөнү менен ал улакты көтөрүш кыйын албетте. Жерден аран көтөрөбүз, улакты тагызанга салмак тургай, 1,5 метр жерден ыргытмак тургай. Мына көрүп гана кубанганыбыз болсо ошо балдарды кээ бирде сындап да коебуз, бирок бул балдарга биз түшүнүш керек. Балдар чарчап. Ошондой болсо да аракет кылып атат. Сусамыр командасы чабуулда көрдүңүздөр, эми командалык өзүнүн үйдөгү тактикалык ыкмаларына экөөлөп, үчөөлөп аттардын күчүнө салып атат. Тагызанга жакындайын деп атат, бирок бер жакта Сыргак Ногоев бар экен, биякта Белек Мукаев, Жишан Кайырбеков жана Таалайбек уулу Бактыяр Кабылан командасынын оюнчулары аутка чейин сүрүп барышты. Атаандаштардын улак ал жерде жатат. Эми көрөбүз кимиси эңер экен кайрадан. Дагы да болсо эңкеүүнүн аракетинде Эрмек Шекитов улакка жетпей жаткан 10 номердеги бир кезде атактуу Орус деген ат менен жана 1 Май деген аттарды минип эң мыкты оюн көрсөтүп жүргөн Эрмек Шекитов 1977 жылы туулган. Учурда бул жигит азыркы көкбөрү оюнунун ардагери деп болду деп койсок болот. 36 жаштагы бала. Дээрлик 20 жылдан бери ойноп жүрөт. Улак тартып көзгө көрүнүп. 10 жыл мурдагы Дордой командасынын катарында, ошондой эле Кыргызстан курама командасынын катарында ойноп жүрдү. Андан кийин Аракет командаларында Эдил Чокубаев жетектеген 2006 жылдары, 2007 жылдарды эң мыкты дагы бир биздин Аракет деген командабыз бар эле. Мына ошол командаларда ойноп жүргөн оюнчуларыбыз ошол эле Алыбаев Тыныч, ошол эле Шекитов Эрмек деген жигиттер. Учурда Сусамыр командасында ойноп, мына биздин көкбөрү оюнунун көрөрмандарына өзлөрүнүн чегечиликтерин тартуулап жүрөт. Улак ортого келгенче мен дагы бүгүнкү эртеңки оюндар тууралуу айтып коеюн. Эртең бул команданын уткан командасы финалда Талас менен беттешет. Талас командасы бүгүнкү биринчи жарым финалда
Бөрлүү командасын 6-0 эсебинде утту. Бул Бөрлүү командасы бул оюнда утулган команда менен эртең 3-4 орунга ойнойт. Ошентип улак кайрадан жерден көтөрүлдү. Жекеме-жекеде баягы эле Урмат Мусаев атаандаштарына улакты бербей өзү эңип атат. Ал эми артында мына Тилек Курманбетов торпедасы менен кабаттап улакты эч кимге жоготпой Жишан чаап келет, эңип аракет кылууда көрдүңүздөр. Кабылан командасында эми жанталашып ойноп аткан бер жакта 9-номер Азат Насыпбеков, Азат Мукаев, Тилек Сусамыр командасы утулуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, бул 3-чү таймдын 7-минутасы. 1-0 Кабылан командасы алды да. Негизи мындай өтө курч маанидө өтүп аткан эки команда бири-бирин жакшы билген командалардын ортосундагы эсептин айырмачылыгы өтө чоң болбосо керек. Минген аттары да мыкты, тең экен, оюнчулары да тең экен. Демек, мен ойлойм бул жерде бир эле мүмкүн 2 улак айырмачылык болбосо, 1 улак менен дагы оюндун жыйынтыгы чыгып калышы мүмкүн. Мындай оюн менен эки команда ортосундагы оюндун жыйынтыгы аралыгы 1 эле улак болот окшойбу деп турам. Немесе бирок ага чейин дагы убакыт бар албетте. Биздин Сусамыр командасы жана айтабыз акыркы секундаларда, бул балдардан акыркы секундаларда керек болсо улакты тайгазанга салып 1 минуттун ичинде 2 улак салып жүргөн учурлар да болгон. Андайларды биз көп эле көрүп жүрөбүз биздин Көкбөрү оюндарында. Мына көрдүңүздөр, бул жакта Аскаттын да колу чарчаган экен. Улакты ортого алып барууга жанталашып аракет кылып атат. Бирок ага болбой. Бул жерде эми кезек Азатка келди. Азат Насыпбеков. Бул жигит биздин 24 жаштагы оюнчу. Бул дагы учурунда кичинекейинен бери ойноп, бул жакта Насыпбеков, Азат, ошол эле Фархат, ошол эле Рустамдар менен бирге Кожомкул командасынан таалим тарбия алып чыккан. Мына бул жерде Азаттын Султанов, Кубаныштын аты дагы чарчап жыгылып калды. Көкбөрү оюнунда билесиздер, мынакей өтө бул күйүгүп дагы эртеден бери чуркап жүргөн аттар. Бул көк атка дагы күч келди. Чабуулга да чыгып атат. Ортодо жекеме-жеке дагы ушул аттын өнөрүнгө чеберчилигин көрүп атабыз. Өзү дагы чарчады албетте. Ошого карабай ортодо улакты алыш керек болчу. Сусамыр командасында мыкты аттар, ортого БТРга тең тайлашкан аттарды табыш керек болчу Сусамыр командасына. Ала жок, бирок БТРда Урмат Мусаев улак менен эч кимге бербей кайрадан чабуулга чыгып атат. Ошентип Кабылан командасы кайрадан чабуулда. Анын жанында Мукаев белек, мына кызыл шымчан өнөгү, кызыл топучан, кызыл тебетей кийген экен, мындай үстү тебетейдин үстүндө. Урмат Мусаевдин жанында баягы эле Тилек жакындап барды, бирок бул жерде көрдүңүздөр, кайрадан ат баты менен кулатып атаандаштары Урматты эми БТР жыгылды. Мына бүгүнкү оюнда 2 атка күч келген экен. Ортого да ойноп аткан, чабуулга да чыгып аткан Урматтын БТРи жана Кубаныштын көк аты, Байтур деген аттар. Мына чындап чарчаптыр. Айла жок. Мына финалга чыгыш керек. Албетте башка аттары да бар, бирок мондай катуу оюнда БТР сөзсүз ортого туруш керек болуп атат. Кабылан командасында Урмат да ойноп, жана да айтып кеттик, кээ бир балдарын бар тең бул жерде колунан, бутунан жаракат алып чолоңдоп жүрсө да, аксап жүрсө да ойноп атышат. Мына ушундай балдарга таң бериш керек. Ушундай кыргыздын Көкбөрү оюну. Бекеринен бизден улуу Чыңгыз агабыз айтпаса керек, ушундай эрендерин, эр оюнун мурас кылып калтырган ата бабаларыбызга кулдугум бар, деп ушундай айткан сөзү дүйнөгө тарап. Мына көрсө бекеринен эмес турбайбы. Улак ортодо жекеме-жеке дагы эле Урмат Мусаев менен бул жолу Рустам Тыналиев ортого чыгып атат. Тыналиев Рустам байкаштырып, ойлонуп, кайыл жагынан чыгайын деп. Урмат Мусаев эки жагынан тең эңет, билесиздер, сол жагы өзгөчө. Мына БТР менен улакка жолотпой
Улакты урмат эң көтөрөрдө Рустам өзүнүн ою боюнча жетип барып жулуп кетейин деп калып атат. Улакка жулбаса жабышып калайын деп атат. Убакыт өтүп атат. Көрдүңүздөр, биздин бүгүнкү экинчи жарым финалда биринчи жарым финалдагыдай эмес, араң дегенде бул курч мүнөздө өтүп аткан бир улактын тайгазанга түшкөнүн көрдүк. Эки команда абдан катуу ойун ойлоп атат. Эки команда бирдей, бири-бирине тең командалар экен, күчү бирдей. Бирок айла жок, спортто мүмкүн бирөөнө ооп кетет, айла жок. Кимис утса дагы экинчи командасы дагы жеңишке татыктуу болчу деп айтсак болчудай. Мен ойлоп атам, ушул бир эле улактын тайгазанга түшүшү менен бүгүнкү оюндун тагдыры чечилип калат окшойт. Анткени убактыбыз дагы, бирок убактыбыз бар экен дагы да. Рустам алды акыры ак жал менен. Рустам Тыналиев 6 номер. Бул жигит дагы 25 жашта. Кабаттап тосуп атышат, өнөктөрүнүн жанына келип жардам сурап атат. Фархат барды мына жана айтып атабыз, бул экөө бул жакшы бири-бирин түшүнгөн балдар. Фархатка өткөрүп берди окшойт. Эрмекке берип атат улакты, Эрмек Шекетов, бирок ар жакта Сыргак Ногоев, Белек Мукаев, Таглайбек уулу Бактыяр жана албетте Тилек Урманбетов атаандаштарын тайгазанынан сүрүп, аутка сүрүп чыгарышты. 1-0. 1-0. Бул биздин экинчи жарым финал. БТР менен Байтур. Көрдүңүздөрбү аттарды? Караңыздарчы. Мына жаныбарлар жарыктык. БТРди карагыла. Урматка жардам берип, берки көк атты жолотпой атат Урмат. Улакка жетпей калды. Кайрадан эми. Көрдүңөрбү? Мына бул жерден Урматтын аты кичине да болсо күчтүүрөөк экен. Жок, мына көк аттагы Азамат Кубаныч, жок, Кубанычка да улак келинген жок. Улак ортодо, жекеме-жеке эки гана бала мына күч сынашып атат. Мына көрдүңүздөрбү, БТР менен Байтурдун оюну бул көкбөрүдөгү аттар гана өздөрүнүн күчүн көрсөтүп беришти. Мына бул жерден көкбөрүнүн дагы бир кызыгы ушунда болот. Мыкты аттар кайрадан торпеда менен Тилек Урманбетов чыкты бул жерде Эрмек Шекетовго каршы. Эрмекти өзүнүн аты менен Тилек аутка чейин чийимдин сыртына сүрүп чыгарып атат. Көрдүңүздөрбү, күчтүү ат торпеда деген аты менен Эрмекти жолотпой. Улак ортодо болгондон кийин чийимдин ичинде гана ойнош керек. Тилек Урманбетов мына улакка жолоткон жок Эрмекти. Тилек Урманбетов 1980-жылы туулган. Кыргызстан курама командасынын капитаны, Кыргыз Республикасынын чемпиону, улуттук оюндар Спартакиадасынын Манас оюндарынын жеңүүчүсү, президенттик кубоктун жеңүүчүсү, атактуу оюнчуларыбыздын бири Урманбетов. Тилек ордун азыр Урматка өткөрүп берди. Кабылан командасында бул оюнчулар эми убакыт акырында чое баштады десек болот. Ортодо улак теңмиш болуп, Урмат жөндөн-жөн Кубанычты ортого жолотпой, өзү да эс алып, керек учурда гана оюнга кошулуп коюу аракетинде болуп атат окшойт. Жанталашып аракет кылганы менен эч майнап чыкпай жатат эмнегедир. Рустам экен бул көк атты минген, азыр Рустам Тыналиев.
Жана да айтып кеттик, мына кайрадан жыгылып атат. Көк атты Тыналиев Рустам. Бул аттарга да боор кичине чаппаса да болот. Эртеден кечке ушул эки ат ортодо ойноп атат, албетте чарчашты. Жана да жыгылган көк ат катуу маанилүү оюнда бул аттардын ролу өтө чоң экени көрүнүп турат, көрдүңүздөр. Деги эле ар бир оюнда аттар катуу чарчап атат, абдан чарчап, себеби атаандаштарынын аттары дагы ушунчалык күчтүү болуп, мурдагыдай эмес. Мурдагы 10 жылдан айырмаланып, азыр бизде 12 команданын жок дегенде бир 8-9 командалардын күчү бирдей жакшы оюн көрсөтүп атышат. Мына бүгүнкү 3 күндөн берки оюндардын жүрүшүндө байкасак, аттарыбыздын баары тең оңолуп, ошондой оюндарды ылдамдыгы дагы күчөп оюндарда. Албетте мындай аттарыбыз чарчабаганда дагы жакшы, өтө ысык эмес, оюн талаасы, аба ырайы ушул көкпөр ойногонго ыңгайлуу болуп турат. Эгерде өтө ысып кетсе, билесиздер, биздин май айында да турнир болот. Май айында мүмкүн күн ысып кетсе, анда эмне болот? 31 августтагы Кыргыз Республикасынын эгемендик күнүнө арналган президенттик кубоктагы бизде ысык аба ырайы, ысык болуп турган учурда өтүп жүрөт. Андайдагы аттарыбыз ушул абдан көп чарчап, чалыгып, ушул жерден чаңдап, чаңдын арасында жөтөлүп да калып аткан учурлары болот. Бирок ошондой болсо дагы биздин балдарыбыз буларды өчүрү келгенде таптап, негизги турнирге убагында даярдап атышат. Улак жерде Урманбетов Тилек жана Нурманбет Койчукеев экен. Койчукеев Нурманбет дагы эч нерсе кыла албай атат. Торпедага каршы Нурманбетов Тилек өзүнүн тор аты менен Торпеда деген көрдүңүздөрбү? Мына ортодогу калыс кайра башка оюнчуларды чыгарып атат. Тилек дагы, Урмат дагы мына экиден ортого чыгып, атаандаштарын жолотпойт, өздөрү дагы еңбей эле. Бул эми тактика, өзлөрүнүн үйдөгү атайын тактикалык куулуктары десек да мүмкүн болор, туура болор. Себеби ал биринчи, 3-чү таймдын аягына да чыгып келатабыз. 19 минутта эки мыкты аты менен улакка жолотпой убакытты созуп атат десек болот. Анан да ката кетирүүдөн алысыраак болушу мүмкүн. Команда улакты эңгени менен Урмат жулдуруп жиберсе эмне болот? Анысы дагы бардыр мүмкүн. Ошондой бул оюндун өзүнүн жүрүшү, үйдөгү тактикалык ыкмалары. 1-0 Кабылан командасы алдыда келатат. Сусамыр менен болгон оюндун биринчи, экинчи жарым финалдагы аягына чыгып калдык. Кудай буйруса 1-0 эсебинде Кабылан командасы алдыда. Мына көрдүңүздөр, Урмат дагы экинчи ирет атаандашын улакка жолоткон жок. Ошондой эле ой менен Тилек Урманбетов да келип, мына ортодогу чийиндин четинен баштап алыстан тосуп атат Рустамды. Рустамды бул өзүнүн атын күлүктүгүнө салып, өзүнүн аттын жардамы менен улакты эңүүгө аракет кылып атат. Аттын күүсү менен барып Рустам, бирок Тилек дагы да болсо бул жерде өзү толугу менен көзөмөлдөп ортону, улакты жолотпойт. Өзү да албайт, атаандашына да бербейт улакты. Бирок ушуну менен оюн кызык, көкпөр ушунусу менен баарыбызга жагып турат. Албетте кимиси жеңсе, кимиси утулса, экөө тең жана айтып кеттик, финалга татыктуу командалар экен. Бирок бул эки командадан да башка эки командабыз бар болчу. Биздин биринчи жарым финалда, алар да финалга татыктуу командалар. Ошондой эле мен бүгүн айтып кетейин, биздин Тынай командасынын бул турнирдин жүрүшүндө өтө ушундай бир жакшы оюн көрсөтүп берген. Ошол эле Достук командасын, Тынай командасын, Достук асыл баш командалары, Ысык көлдүн командаларын айтсам болот. Ысык көл командасы да көрдүңүздөр Тынай менен өткөндө кандай кызыктуу оюн куруп, 2,5
2 таймга чейин жакшы оюн теңелип барып, акыркы 3-чү таймда гана голдун жигиттери алдырып коюшту Тынайга. Мен ойлойм ушул жерде бир 6-7 командабыз жакшы, күчтөрү бирдей экен. Демек биздин оюнубуздун деңгээли дагы жогору берет мелдештердин. Ошентип, урматтуу көрөрмандар, мына биздин бүгүнкү экинчи жарым финалыбыз да аягына чыкты. 1-0 эсебинде Кабыл Аң командасы жеңишке жетишип, финалга чыкты.